Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Кутман күнүңөр менен. Маанайыңар кандай? Ар дайым күлүп жүрүүгө шарт болсун. Ойлонуп көргүлөчү. Сүрөттөрдү карап, божомолдогула. Бүгүнкү сабак эмне жөнүндө болот? Сабакта ким тууралуу сүйлөшөбүз? Анда эмесе, сабактын темасына көңүл буралы. Сабактын темасы Жусуп Баласагындын Куттуу билим чыгармасы жөнүндө. Грамматикалык материал, каратма сөздү колдонуу. Бүгүн сабакта каратма сөздөрдү кебиңерде колдонуп, Жусуп Баласагын жөнүндө айтып бересиңер. Анын Кут билим, Кут алчу билим, Куттуу билим чыгармасынан дарыгерге мамиле тууралуу үзүндү окуп, ыр саптарынын маанисин чечмелейсиңер. Азыркы учурда дарыгерлерге мамиле кандай? Деген суроонун тегерегинде ойлонуп, өз алдынча жыйынтык чыгарасыңар. Балдар, келгиле. Өткөн сабактагы грамматикалык материалдарды эсибизге салабыз. Эсиңерде болсо, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр бар. Алар киринди сөздөр, каратма сөздөр, сырдык сөздөр. Мурунку сабактарда киринди сөздөрдү кебизде колдонгонбуз. Ал эми бүгүн каратма сөздөргө токтолобуз. Каратма сөздөр деген эмне? Деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бирөөгө тике арналып, чакыруу иретинде айтылган сөздөр каратма сөздөр деп аталат. Мисалы, балдар, силер Жусуп Баласагын тууралуу эмнелерди билесиңер? Бул жерде балдар деген сөз каратма сөз болуп саналат. Анда ойлонуп көргүлөчү. Жусуп Баласагын тууралуу эмнелерди билесиңер? Жусуп Баласагын улуттук валютанын 1000 сомдук номиналында бар. Ошондой эле Бишкек шаарында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети бар. Сүрөткө көңүл бөлгүлө. Келгиле, суроолорго жооп берели. Жусуп Баласагын качан, кайсы жерде туулган? Анын кандай чыгармасын билесиң? Кут билим, Куттуу билим, Кут алчу билим чыгармасы эмне жөнүндө? Окудуң беле? Бүгүнкү сабакта колдоно турган активдүү сөздөр. Кылым, ойчул, ата, бабалар, муундан муунга, кесел, даба табат, жолдош, душман, артымдан кайталагыла. Кылым, ойчул, ата, бабалар, муундан муунга, кесел, даба табат, жолдош, душман. Жусуп Баласагын тууралуу маалымат менен таанышкыла. Суроолорго жооп издегиле. Текстте кездеше турган сөздөрдүн маанисин билип алалы. Кылым. 11-кылымда жашаган улуу акын. Ойчул. Өз заманынын билимдүү ойчулуу. Мени менен текстти чогуу окугула.
Жусуп Баласагын 11-кылымда жашаган улуу акын. Ал Чүйдүн Токмокко жакын жеринде туулуп өскөн. Өз заманынын ашкан билимдүү ойчулу Жусуп көптөгөн чыгармаларды жазган. Бирок азыркы кезде бизге анын бир гана чыгармасы белгилүү. Ал өзүнүн Кут билим, Кутагдуу бийлик аттуу 13.000 саптан турган чыгармасын эски түрк тилинде 1069-1070 жылдары 18 айдын ичинде жазган. Кутагдуу бийлик деген сөздү эски түркчөдөн которгондо куттуу, бактылуу, таалайлуу адам болуу дегенди билдирет. Бул дастан акылмандыкка жол көрсөтөт. Адамды, жаратылышты сыйлоого чакырат. Жусуп Баласагын бул эмгегинде тартип эрежелерин, ал тургай адам өзүн кантип алып жүрүш керек экендиги жөнүндө баяндап жазган. Ата-бабалар. Биздин ата-бабаларыбыз. Муундан муунга. Ал тарбия муундан муунга өтүп келген. Биздин ата-бабаларыбыз дал ушундай касиеттүү сөздөрдөн тарбия алган. Ал тарбия муундан муунга уланып биздин күнгө жеткен. Даңктуу дастандын кириш бөлүмүндө ал Баласагын шаарында туулгандыгы, дастанын Кашкарда жазып бүтүрүп, Табыгач ханга, Кашкар ханы, тартуулагандыгы, ушул эмгеги үчүн Хас-Хажит деген наамга ээ болгондугу айтылган. Балдар, мени менен текстти окуп чыктыңар. Активдүү сөздөрдү колдондуңар. Анда кийинки тапшырманы аткарабыз. Каратма сөздөрдү колдонуп, ушул текст боюнча 5 суроо түзгүлө. Мисалы: Акылай, сен Жусуп Баласагын кайсы жерде туулуп өскөнүн билесиңби? Бул жерде каратма сөз акылай деген сөз. Жусуп Баласагындын өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндө маалымат алдык. Азыр божомолдоп көргүлөчү. Дарыгерге мамиле деген ыры эмне жөнүндө деп ойлойсуңар? Ырда кездеше турган сөздөр менен таанышып алалы. Мансап. Мансап деген сөз кайсы тилден келген экен? Кесел. Артымдан кайталагыла. Кесел. Кесел деген сөздүн синоними оору. Кеселден айыктырат. Дарыгер оорудан айыктырат. Дарыгерге мамиле. Адамдын түрлөрү бар. Дагы канча. Иштери, мансабы да башка-башка. Таанып ал арасынан дарыгерди. Айыктырат кеселден алар элди. Ойлосоң, булар сага керектүүлөр. Буларсыз жолуң болбойт, басып жүрөр. Балдар, силер менен Жусуп Баласагындын Кут билим аттуу поэмасынан Дарыгерге мамиле деген үзүндүсүн окудук. Акын бул үзүндүдөн кимге кайрылды деп ойлойсуңар? Каратма сөздү колдонуп, сүйлөм түзүп көргүлөчү. Сөздөрдүн маанисин түшүнүп алалы. Даба табат. Даба табат деген сөздүн синоними айыктырат. Дарыгер кеселге даба табат. Дарыгер ооруну айыктырат. Жолдош. Жолдош деген сөздүн синоними дос. Сүйлөмгө көңүл бургула. Душман. Душман деген сөздүн синоними кас.
Сүйлөмдү өз алдынча окугула. Соп-соо тууруп кээде адам ооруп калат. А дарыгер кеселге дава табат. Оору жолдош өлүмгө жолун туткан. Өлүм болсо өмүргө чексиз душман. Дарыгерди сыйлагын, достошо жүр. Элге керек айтканын аткара бил. Азыр ыр саптарынын маанисин чечмелейбиз. Адамдын түрлөрү бар, дагы канча. Иштери, мансабы да башка-башка. Дүйнөдө көп адамдар бар. Алардын иштери, кесиптери, социалдык абалы ар башка экендигин түшүндүрөт. Соп-соо тууруп кээде адам ооруп калат. А дарыгер кеселге дава табат. Адамдар кээде ооруп калат. Ал эми дарыгер адамдын эмне менен ооругандыгын билип, дарылайт, айыктырат. Бул саптар ушул маанини билдирет. Дарыгерди сыйлагын, достошо жүр. Элге керек айтканын аткара бил. Балдар, дарыгерлерди сыйлаш керек. Алардын айткандарын аткарыш керек. Анткени алар биздин ден соолугубуз үчүн кам көрүшөт. Суроолорго ойлонуп жооп бергиле. Ыр эмне жөнүндө жазылган? Ырда дарыгерлерге кандай мамиле тууралуу айтылат? Бардык эле адамдар дарыгерлерге жакшы мамиле жасайбы? Бул саптар эмнени түшүндүрөт? Өз сөзүңөр менен түшүндүрүп жазгылачы. Тааныбал арасынан дарыгерди, айыктырат кеселден алар элди. Ойлосоң булар сага керектүүлөр, буларсыз жолуң болбойт, басып жүрөр. Кандай маанини билдирет экен? Ойлонгулачы. Сөздөрдүн антонимдерин тапкыла. Жолдош, дос, ден соолук, туулган, өмүр. Сөздөргө кандай антонимдерди таптыңар? Текшерели. Жолдош деген сөздүн антоними душман. Дос – кас. Ден соолук – оору. Туулган – өлгөн. Өмүр – өлүм. Балдар, дарыгерлерге кандай мамиле кылыш керек деп ойлойсуңар? Кайсы ойго кошуласыңар? Эмне үчүн? Кайсы ойго кошулганыңарды далилдегиле. Менимче, биринчи ой. Менимче, дарыгерлерге жакшы мамиле кылыш керек. Анткени алар адамдардын ден соолугун дарылайт. Экинчи ой. Менин оюмча, дарыгерлерге жакшы мамиле кылбаса деле болот. Анткени адамдарга жардам берүү алардын милдети. Кайсы ойго кошуласыңар? Дарыгерлерге жакшы мамиле кылыш керекпи? Же аларга жакшы мамиле кылбаса деле болобу? Кайсы ойго кошулганыңарды түшүндүргүлө. Үлгү. Менимче, дарыгерлерге жакшы мамиле кылыш керек. Анткени алар адамдарды дарылайт. Деген ойго кошулам. Себеби ден соолук эң керектүү байлык. Ден соолук үчүн кам көрүү дарыгердин милдети. Ал милдетин мыкты аткарган дарыгерге биздин жакшы мамилебиз чоң колдоо болот. Ошондуктан дарыгерлерге мыкты мамиле жасашыбыз керек. Жусуп Баласагындын аты менен байланыштуу кызыктуу маалыматтар менен таанышалы. Балдар, силер билесиңерби? Азыркы учурда Жусуп Баласагындын Куттуу билим поэмасынын 3 нускасы сакталып турат.
Биринчиси Австрияда, Вена шаарында. Экинчиси Египеттин борбору Каир шаарында. Үчүнчүсү Өзбекстанда, Наманган шаарында. Бул Жусуп Баласагындын кол жазмасынын түп нускалары. Кут билим, коомдук билим берүү жана илимий популярдуу гезити Жусуп Баласагындын чыгармасынын аталышын алып жүрөт. Кут билим окуу тарбия комплекси бар. Чүй областунун Аламедин районундагы Байтик айылында Кут билим окуу тарбия комплекси бар. Дагы кайсы уюмдар кут билим деген аталышта, билесиңерби? Өз алдынча аткарууга тапшырма. Жусуп Баласагындын Кут билим поэмасынан алынган дарыгерлерге мамиле аттуу ырынан үзүндү жөнүндө, андан алган таасирлер жөнүндө оюңду жазып билдир. Азыркы учурда дарыгерлик кесип актуалдуу экендиги жөнүндө ойлонуп, жыйынтык чыгарып жаз. Балдар, ушул 2 тапшырманын бирин тандап, өз алдынча аткаргыла. Төмөнкү таяныч сөздөрдү колдонуп жазгыла. Менин оюмча, Жусуп Баласагындын ырында, азыркы учурда, жыйынтыктаганда деген сөздөрдү колдонуп жазгыла. Сабагыбыз аягына келип жетти. Балдар, өзүңөрдүн ишиңерди баалап көргүлөчү. Эгерде сабак кызыктуу болсо, алган маалыматтын баардыгын түшүнүп, жеткиликтүү болсо, анда жашыл түстү тандагыла. Эгерде суроо пайда болсо, кээ бир учурлар аткарууга татаал болсо, анда сыя түстү тандагыла. Эгерде такыр түшүнбөй калсаңар, алган маалыматыңар жеткиликсиз болсо, анда сары түстү тандагыла. Сары түстү жана сыя түстү тандагандар телесабакты кайрадан көргүлө. Дагы эле суроо бар болсо, мугалимдериңерге кайрылып, жообун ала аласыңар. Ден соолугуңарды карагыла. Сак саламатта калгыла.